Саламатсыздар, урматтуу радиошылар, кутмандуу күнүңүздөр менен Парламент радиосунда күнү тертибинде программасы. Бүгүн күнгө дүйшөмбү жогорку кеңеште комитеттер иштеди. Алгачкы комитет агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин жыйыны болду. Анда каралган маселелердин негизгилерине токтолсок, мисалы биринчи болуп каралган маселе бул ички суу транспорттары жөнүндө мыйзам долбоору биринчи демилгеленип алынып чыгып атат. Анын мааниси тууралуу маалымат алуу үчүн студияга чакырып жаткан мейманыбыз жогорку кеңеш депутаты, Ыйман Нуров фракциясынын өкүлү, депутат Айжигитов Султанбай Абдрашитович, студияга кош келдиңиз. Биринчи жолу даярдалып аткан мыйзам болгондуктан анын кемчиликтери же кайсы бир ашыкча жерлери чыгып калган жокпу? Бул биринчиден мен айтып коюшум керек, бул концепциясы тууру, бул закондон мындай мыйзам буга чейин бизде болгон эмес. Биринчи жолу жазылып атат, толук кандуу мыйзам жазылып атат. Анан бул мыйзамдын негизги эмеси ушул суу транспорту регламенттүү тартипке салуу, ошонун эксплуатациясыны каяктан алат, каякта иштетет, кандай иштетет, кимдер аны менен пайдаланса болот, кандай пайдаланса болот деген ошол өтө маанилүү эмелерди. Анан бизде буга чейин суу транспортунун мындай системасы болгон эмес да. Ошол суу система транспортун дагы колдонуу. Себеби деген суу транспорту бул жанагы башка транспорт системалары менен бирдей дагы бир система да. Эгер суу транспорту кошула турган болсо, биздин жанагы автотранспорт, темир жол, аба жолдорго кошумча болот да бул. Ички болсо деле. Анан бунун кемчиликтери деле көп. Биринчи жолу жазылып аткандыктан. Себеби бизде андай суу транспорту боюнча бизде транспорт министрликтесинде андай специалисттер деле жок. Мындайча айтканда бул көрүнүп эле турат. Негизинен ошол Орусиянын, анан Белоруссиянын мыйзамдарынан эле көчүрүлүп алган бул долбоор ошондой болуп атат. Бирок бул жакшы эле нерсе, эч кандай бу жерде криминал жок деп койбоймунбу. Закондо баягы бирден көчүрүү деген мындай түшүнүк жок да. Тажрыйба алмашуу деп коет да. Ошондуктан ал жанагы Россиянын шартында жазылган берге бирден бир кылып эле көчүрүлүп алып койгон үчүн азыр көп суроолор пайда болду. Аны депутаттар айтышты, бирок бул мыйзамды концепция түрүндө алып коюш керек. Себеби деген бул биздин келечекте ички суу транспортунун системасын түзүүгө өзөк болот. Мисалы буга чейин Союз учурунда балыкчы шаарында кемечилик чарбасы иштесе бирден бир эле ушул суу транспортун тескеген орган дейбизби, мекеме дейбизби, ушул эле болуп калса керек, же башка? Эми бизде толук кандуу суу транспорту ошол Ысык көлдө эле пайдаланган да. Бирок Ысык көлдө СССРдин убагында СССРдин мыйзамдары менен, регламенти менен иштечү эле да ал жерде. Ошондуктан ал маалда мындай регламентташтырылган тартип бар болчу. Союз бузулгандан кийин андай бизде мыйзам жок болуп, баягы союздун мыйзамдары иштебей калгандыктан башаламандык башталды десе болот да. Айрыкча мындай менчик суу транспорттарын колдонууда эмелер башталып кетти да. Ошонун башаламандыгын баарын тартипке салыш үчүн бул мыйзам обязательно керек. Ошондуктан мен бул мыйзамды мен колдодум бүгүн. Баары бир деле заман өзгөрүп атканда бир гана Ысык көл областы эмес, мисалы Сары Челек сыяктуу туристтер көбүрөөк барган аймактарда баары бир транспорттун кайсыл бир түрүн колдонсо керек дегеним да. Ооба да, бул жерде мисалы биз негизги багыт деп туризмди алып атпайбызбы? Туризм өнүккөн сайын жанагы биздин суу ресурстары баардык колдоно баштайт. Ошонун эле ичинде суу транспорту деле колдоно баштайт. Ошондуктан мунун баарын тартипке салыш үчүн, экологияга зыян келтирбеш үчүн, жалпы эле ошол суу транспортунун жүрүшү боюнча коопсуздуктары, ошону колдонуучу, ремонттору, специалисттерди даярдоо, ошол нерселер баардыгы мындай регламентташтырылыш керек да. Ушул мыйзам ошонун баарын регламенттейт. Сиз бүгүнкү комитетте сүйлөгөн сөзүңүздө ушул бир гана көл өрөөнүн эмес, мисалы Бишкек шаарынын ичиндеги
же болбосо Ош шаарындагы сууларыбыздагы рационалдуу пайдалануу жөнүндө пикир айттыңыз бул жерде мен эме дегим келет да, мен бул жерде сунушумдун негизги эмеси мааниси мындай: биздин бул мыйзамды биздин Кыргызстандын шартына жараша жазыш керек деп атам да. То есть биздин кайсы суу транспорту биз үчүн актуалдуу. Мисалы көлдө толук кандуу эле бүт бардыгы транспорттор актуалдуу. Ал эми болсо жанагы дарыя суулары, суу транспорттары bizde keme жүргөн дария практически жок да. Но бирок bizde каналдар бар. Ошону мисалы суу транспортун колдоно турган кылып шарттарын түзсө болот да. Ошол жерде инфраструктура түзүш керек. Мисалы Бычка биздин чоңчу канал. Да, анан кийин жанагы биздин чоң сууларыбыз шаардын ичинен өткөн. Ошонун ичинде дагы жасалма каналдарды түзүш керек да. Ошонун ичинде эгер ошол жасалма каналдарды эле мындай кольцо кылып кое турган болсок, куруп, ички биздин шаардык транспортко бир топ жеңил болот эле, разгрузка болот эле. Анан кийин жанагы развязкалар дагы, анан суу транспорту менен айрыкча жайдан күнү ошону менен айланса болот да, бир топ жеңилдик болот эле. Анан бул деген экология жагынан жакшы, шаардык туризмге, тар шаардын туризмине өнүктүргөнгө жакшы. Андан кийин бул эменин коопсуздугу да, шаардын коопсуздугу, ошол эгер каналдар суу транспорт жүрө турган болсо, причалдар болот, атараптарында ресторандар салынат, эс алуучу жайлар болот, анан кийин туристический маршруттар пайда болот. Андан тышкары биздин шаардын тургундарына эс алуучу жайлар аябай көп болот да. Спортту развивать эткенге, могу суу спорт боюнча дагы ошону өнүктүргөнгө аябай жакшы, мындай жакшы шарт болот. Ошондуктан мен айткан келечекке ушуну дагы мыйзамга келечекке киргизип койгула, ушул багытты дагы деген ойду айттым да. Тейлөө сервис деген бардыгы жакшы, ыңгайлуулук жакшы, бирок ошол мезгилде мисалы коопсуздук маселеси бар. Мисалы көлдө деле канча рет сөз болуп атат, ушул суу транспорттарынан майлар агып калган жокпу, көл бетине зыяны тийген жокпу деп. Анысында шаар ичиндеги сууларга деле ушундай жагдайлар жаралып калышы мүмкүн да. Ошондой, ошондуктан ошого окшогон мыйзам обязательно албетте керек да бизге. Ошого мен бул мыйзамды колдодум. Ошонун ичинде ошол мыйзамдын долбоорун алкагында ошого окшогон маселелер бардыгы чечилиш керек да. То есть мына ысык көлдө деле мына скутерлер, жанагы көп эле окуялар болуп атпайбы, адам өлүм менен да мындай коштошуп аткан. Ошолорду болуп аткан себеби тартип жок да. Ошону регламенттеген, тартипке салган мыйзам жок. Ошондуктан анан ошону жасаганда даже жоопкерчиликке тарта турган деле бир эме жок да, эч кандай эмеси жок. Ушунун бардыгыны эмеге ошол мыйзамдын ичинде иштелип чыгат. Демек, бул жака азырынча Ички иштер министрлиги эле көзөмөл жүргүзүп, транспорт министрлиги баягы мыйзамды канчалык деңгээлде мындай жоопкерчилигин көтөрө алат? Жок, бул жерде мындай да, бул мыйзам эмне үчүн? Азыр биз бул жагыны бул жагын бул деп отурбай, Минтранс бияктын чечет, Ички иштер министерство биякты чечет дебей, бул система түзүлөт да. Ошол системанын ичинде анан кийин бардыгы иштейт. Бул жерде бир эле Ички иштер министерство же суу чарба министри же болбосо эме эмес, транспорт министерствосу бүт бардыгы эмес, ошол эле жергиликтүү бийликтер бардыгы ошонун ичине камтылат да. Система түрүндө. Рахмат, атайын убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн. Урматтуу радиочулар, өзүңүздөр уккандай агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитет караган бүгүнкү маселелердин бири бул ички суу транспорттарына тиешелүү болду. Ал тууралуу маалымат берип, студияда Жогорку Кеңеш депутаты Султанбай Айжигитов болду. Рахмат сизге. Сиздерге да рахмат.